эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев, саламатсыздарбы? Нарын областынын кайгыл милициясынын ишмердүүлүгүн чагылдырууну улантабыз. Бул иреттагы тартип бузган айдоочулар туурасында сөз кылып, алардын мыйзам алдында жооп берүүдөн качуу амалдарын көрсөтмөкчүбүз. Алыстабаңыздар. Ат башы районундагы иштин башы бул жол тандабастан башталды. Текшерүүгө токтотулуп, документтерин талап кылган тартип сакчыга айдоочу тийиштүү кагаздарын берип, бирок салык төлөгөндүгүн тастыктоочу талоонун жок экенин айтты. Документтерин караган тартип сакчы буга айдоочулук көлүгү өзүнүкү эмес экенин да байкап калып, айдоочуга кайры барды. Анысы билмексенге салып, унаасын аңтарып таппай калды. Калып кетиптирби экен? Тартипке ылайык жол тандабасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Бул жактан анан айдоочуга протокол толтурулуп, унаасы камалды. Анан буга чейин унчукпаган айдоочусу аягында тааныш чоңдоруна чалдуу тартип сакчыларынын бирине телефонун сунуп ийди. Кайгылуучулар ал кишине дагы эринбей түшүндүрүп беришти. Права болду. Жош, эми сүйлөшүп койсоң болду. Алло. Алло. Правасын алып келсин. Матага өткөзөсүн мына. Бакабакка өткөзөсүн. Улан беле? Улан деген. Адын проектин өткөзөсүн анан кийин. Алло. О, бакин. Алло. Жок, тартынбай. Правас. Я. Мындан кийин тартип сакчылар Ат башы районундагы ири базардын тегереги тазалоону көздөштү. Айтсак, дем алыш күндөрү базардын айланасындагы жолдо тыгын жаратып, уруксаат берилбеген жерлерге унааларды токтотуп алганды жергиликтүүлөр адатка айлантышкан экен. Так, Чингиз байке, как-то 3-20 знак бар. Знак действительно просмотр, остановка, сколько запрещается. Если протокол Алгачкы эле тартип бузган айдоочу бул адисейдик болду. Анын документтери алынып, ордунан протокол түзүп беришти. Ушундай эле ишти аткаруу учурунда эреже бузган айдоочулардын бирин текшерип жатышып, анын айдоочулук көлүгү жок экенин аныкташкан. Нарушение кылгандай нызылдоо болот. Нарушение жок болсо бирөө келип билсем да. Нарушение жок болсо. Бирөө? Нарушение жок болсо анда келип сизге бирдеке деп айтса да айтыңыз. Айдоо көбөлүгү жок айдаган автоунаасын. Андан кийин алып келип берип атат. Убактылуу айдоо көбөлүгү. Ал айдоо көбөлүгү дагы мөөнөтүнөн өтүп кеткен. 08 март 2017 жылы түзүлгөн протокол болуп атат. Анда да 244 менен алдырып атат. Транспорт каражатын каттоо көбөлүгү жок айдап жүргөн. Бул унаандагы жергиликтүү айыпына токтотуучу жайын айдатышты. Мындан кийин эле текшерүүгө токтотулган унаа жүк ташуучу болду. Тартип сакчы айдоочуга эмне тартип бузгандыгын ордунан түшүндүрүп берди. Налоговый квитанцияңыз бар екен, сіз техосмотр болуш керек. Техосмотр? Жоқ, Сізге 220 статьяның негізінен адым протокол түсіп берілер. Багаждың рұқсаты жоқ. Бұл жерге печать басышыңыз керек эле өзгөчө берилген. Биринчи нарушениесі, экинчи задний номерде дублировать номеріңіз жоқ. Бортто ғой? Мунусын айтып бүтүп эле документтери башка инспекторго тапшырылып, анысы айдоочунун айдоочулук көлүгүндөгү мүчүлүштүктөргө көз салды. Айбек, сиздики категория жок экен. Сиздики были категория экен. Бул машина грузовой болуп эсептелди. Туурабы? Жалпы салмагы 10 тонна. 3,5 тоннадан өткөндөн уже грузовой, С категория. Стоянка. Жүк ташуучу унаанда жергиликтүү айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Айдоочусунун тийиштүү категориясы жок болгондуктан инспекторлордун бири айдап алды. Бул айдоочуга да бардык тартиптер түшүндүрүлүп, протокол толтурулду. Мындан кийинки текшерүүгө алынган унаа Ат башы районунун салык кызматынын жетекчисинин кызматтык унаасы болду. Жолдомосу жок, жолуга чыгып алгандыгы үчүн протокол түзөлдү десе, айдоочусу тартип сакчыга улам жетекчиси менен телефон аркылуу сүйлөштүрүү аракетин көрүп жатты. Алло. Чүк салды го? Алло, атпай. Угуп атабыз. Талай, угуп атасыңбы? Угуп атам. Мындай угуп койчу, Талай. Алдыгы полозун эле ордуна токтотуп койсун азыр. Ал билбейсиң, елки-палки, ты жатып карабайсыңбы, тиги айдап. Бүгүн деген машинаңыз гос машинада путевой жок айдап жүрөт айдоочуңуз. Жок, ошо
үчүн айтып атпаймынбы. Бүт бары бар да, тиги постановление чыккандай так элечи. Суббота воскресенье эме токтот. Азыр мен азыр урушуп атам аны. Сен талай, мен сага өзүм эле жолугуп кетем алдыгына. Токтоп туруп. Хорошо, протокол түзөтөбүз макул экен. Сен кол отуңуз. Жок болду. Сен сүйлөшүп коесуң сен. Жок болду. Серт салып коюп. Кен кол отуңуз. Не жок эле. Кен. Сен ой болсо айда берди машинасынан келип. Келсем. Можа гос. Айдоочусу мынтип райондун башкы салыкчысына таянса, башкы салыкчысы болушкандын ордуна айдоочусун урушуп коюптур. Тартип сакчылары да жетекчисине түшүндүрүп коюп, иштерин улантып беришти. Ниваны айыпына токтотуу жайына жеткиришип камап коюшту. Ал эми жолдомосу жок жолго чыгып, анан жергиликтүү салык кызматынын жетекчисине таянган айдоочуга протокол толтурулуу, убактылуу айдоочулук көлүгү тапшырылып кое берилди. Ара чолуда айыпына токтотуучу жайына тартип сакчылар дагы бир унааны айдап келип үлгүрүштү. Тийиштүү документтери жок унааны камап, тийиштүү кагаздарын толтуруп коюшту. Анан чыгып эле унаасын документи жок айдоочуга жолугушту. Арбакен айдоочулук көлүңүз. Жок, өлүп барты. Сен түш коңуз айдоочулук көлүңүз жок айдап турасыз. Жок, өлүп турат. Техпаспорт бул жерде азыр. Папасынан колчулар сага базарда отуруп алып келди. Машинаңыз жанында болуш керек. Папашадан эмес. Алтынбек Айпашев аттуу айдоочу айтымында атасынын унаасын айдап алган, анан унаага тийиштүү документин башка жака унутуп койгон. Тартипке ылайык жанында документ жок болгондуктан айыпына токтотуучу жайына барат экен айтылса да, башы ийгиси келбей жүрүп алды. Жаныңызда эмеспи? Жанымда жок. Эми жок болсо бир жолдо турам. Жолдош айдоочумда да бул сизге велосипед качка эмес да. Тура. Ой, эми жастырачы эми. Станокка толуп келе сразу. Ой, алышка кеп бирин жанында алып калып. Жок, мен кое берейин сразу. Барбы? Мына алып келет азыр. Жаныңызда барбы? Базарда мына можеде турат. Жаныңызда бар жолдош айдооч? Ой, келет дем азыр. Жаныңызда барбы? Жанымда жок экен. Жок, станокка толуп жүргөн. Оода калтырып келдиңиз бул. Ой, экен, мыйзамга баш ийип коңуз, жүрүңүз. Ийгилетем, ийгенчи турам мама. Жүрбөйсүз, бас, машина айдай. Атыскын. Жүрүңүз алтын. Ой, эми азыр келсиңби? Келет туроодан жүрүңүз. Ой, келсин, итак барабыз. Эми жүрбөйсүз, мен тура беребиз бул кечке. Ой, мен барганда мына. Машина киргизебиз, жүрүңүз. Не кирсесиң? 244 статьянын негизинде унаа тандык тех талону жок жанында. Жүрүңүз. Ой, турат да, эмне болду аны? Өзүңүз жүрүңүз. Мыйзамга баш ийип коңузчу экен. Ой, эмне болдосуң, тартчы нары. Ой, экен. Тарт. Караганда. Түш. Отур эми келишин. Көрөсүз. Тура беребиз келишин, 5 бүт. Мыйзамга баш ийип коңуз дейм экен. Ийгенчи турам да мына. Жүрбөйсүз, бас, станокка киргизели машинаны. Лаган болгон. Машинаны станокка киргизебиз, жүрүңүз деп атам сизге. Урдап чыксам бир жол. Жүрүңүз кет. Ой, тарт, нени тартып атасың эми? Камера тийбей эле. Жүрбөйсүз, бас, Күнөөбүз болсо айтып, силерде күнөө болот. Сизде күнөө болуп коет. Күнөө алганда бизе тарап турбайбыз. мыйзамга баш ийип коңузчу. Ошондой бар байке мыйзамдан жерге алып. Ой, мен билген жок, байгыз келип алганда берди. Оформдет айдап жүрсүң. Оформдет берсең анда документ. Ичинде турганда да айтмайт. Атам кундайга айдап эми? Айдайм. Ошондо ошончо мыйзам баштырып атасыз, документ турабы? Ана түшүнбөйсүңөр бул жерде алып келип алабыз. Ошондой бар мыйзамда. Кечиресиңер да биринчи. Кандай сразу эле протоколдош керек. Айка документ жок, жетишиң жок байке. Жүрүңүз деп айтканда. Станокка дейм, эчтеке болгон жок, сиз болуп атасыз. Ой, барам, отурчу. Тарт кол. Көрөм сизди. Кармабага. Эмне кылайын? Кармабага дейм. Эмнеге кетесиз? Не сүйлөп атасың? Эмнеге кетип атасыз? Сүйлөбө. Мыйзамга баш ийип коңуз деп атасыз. Ийгилетем мыйзам. Эмне кылып атасыз? Акыры көгөрүп баш ийбей отуруп айдоочусу атасынан документтеринди алдырып келди. Бирок текшерүү учурунда жок болгонун айтып, уна баары бир айыпына токтотуучу жайына жеткирилет экен айтылды. Ага айдоочу баш ийгиси келбеди. Алып келдиңиз? Мына.
салбаган байке айтыңызчы. Men bilgen jokmун da. Кандай машина отурганда деген караш керек да. Документтер толуктап алайдык. Роводага барып, улан ошол жакта, ошол жерден чечип алып айдап чыгып. Кайсы ulan? Атпашының кайсы. Ооба. Ооба. Роводага айдап коңуз. Айдат Эмирлан. Акыры көндүрүп отургузса да унаасын ордунан жылдырбай туруп алды. Андыктан мыйзамга баш ийбеген айдоочуну айдоочулук мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышып, инспекторлордун бири өзү отуруп башкарды. Көпкө күттүргөн айдоочунун атасы да бул жака жетип келди. Tapmasın. Sorunlu, ne sorunlu? Aydatıyor, canına duruldu. Yok. Aç. Bana yeğismem. Ne olur otursun? Айдоочу атасын жөнгүтпөптүр. Анын чоңдугуна таянайын дегенби, унаа ээси айдоочунун атасы. Жергиликтүү айылдардын биринде Аксакалдар сотунун төрагасы болом деп өзүн тааныштырды. Ар бир адам ырыс айтты. Машинада алып калыптыр, сумкасына салып алыптыр. Эмне болду? Эчтеке болгон жок да. Киши өлтүрүп бир уурдап келип аткансыз беле. Эмне болуп атасың өзүңөр? Aka, sizdeki şöyle böyle yokuz. Tek pasportunuzda tek dağın köyünde men alacağınızga salып байлашат да. Men ayттым да алып калыптыр. Мына келет азыр деп. Ой, мен могул жерге түшүп калдым тиги. Ай куюп келе алмайм. Кудай ыраазы, эмне мындай неме кылып атасыз? Мен мыйзам менен жүргөн кишиммин, ай. Аныңыз тура аке. Биз да мыйзам менен. Мен дагы могу Атайыңды Аксакалдар сотунун жетекчисимин. Анан эмне бул карабаганың? Нарушение кылса бир жөн, неме кылса бир жөн. Бул аке машинанын документ жок, кайдап жүргөн бул нарушение да аке. Жок, могу жерден 5000 теле бери келди да. Баке, мыйзамда андай жазуу жок, 5 минутта документ салбаса болот. Ой, 5 минутта болгон менен мына могу жердеги базардан эле бери. Ой, канча неме жүрөт азыр? Карбагаласың могу жерде? Кармап атабыз баке. Аксакалдар сотунун төрагасы анын унаасы айыпына токтотуучу жайына алып кеткен тартип сакчыларды коркутмуш болуп да көрдү. Анысы да тыянак бербеди. Өзүңөр эле баягы минус немени жыйнайсыңар, балдар. Андан бөлөк эчтеке жок. Жоңго сайдырсың. Жок, айдаган мен айтып атпайм. Бул боюнча Аламча түшүнбөй. анга акыңар жок, эй, балдар. Камабады, кирбеди корого. Азыр мына начальник милициясы кимиси бар болду экен бул жерде. Киригинге эч кандай акыңар дагы жок корого. Түш жанар. Милициянын чоңуна кирем деп ал жагына киргендей болгон жок. Түз эле унаасы камалган жайга кирип, тартип сакчыларга нааразы болуп жатты. Документтерди алып келип көрсөттүк. Эмнеге камайсың деп ызаланган Аксакалга кайгуулчулар анан тартипти да түшүндүрүп беришти. Жок, мен жанакы байбишемдин сумкасында болчу. Түшүндүм. Мен экөөбүз түшүп калып. Машинеде болчу. Ал түшүндүк. Анан бирок анан эмне? Сиз да түшүнүңүз. Аксакал, мына. Кана. 244 статья. Кана, окуш. Управление водителем, ТС, не имеющий при себе документов. Монда жазылып турат, при себе деп атат. Унанын жанында болуш керек, сизде болуш керек эмес ал. Ой, мен Бул айдап жүрөт, мунун жанында болуш керек тиректагы. ай, өзүндө права турат. Мунусу жок жүрбөй, бул мунусу жок айдап. Мен муну жасадым, мына бул менин жанымда. Жасады деген жок, сиз. 5 минутта, 5 минут Мыйзамда могул жерде 5 минут деген жазуу бар бекен, мага көрсөтүңүзчү. 5 минут менин жанымда жүрсүн деген. Бирок Мыйзамда жок, муну эртең деле могу жерге келип талашып көрөлүчү муну менен. Талашасыз. 244 статьянын негизинде адым протокол түзүлүп берилди. Протокол түзүлсө. Протокол не имеет права. Мына мен алып келип көрсөтүп атам мына. Мен сизге көрсөтүп атам. Мына тек паспорт турат жанында. Жанында жок жүрөт, жанында жок жүрөт. Жанында жок. Менин жанымда болчу да бул. Сиз жаныңызда болбосун. Кудайдын жанында Ой, болсун. жок, мен мисалы үчүн если правасы болбосо анда бир жөн. Айдап жүрөт. Нарушение кылса бир жөн жок. Жок. Анан мен эми артынан келип берип атам. Мына Сиз силер артынан бербейсиз, жанында болуш керек айдоочу. Сөз түшүнөсүзбү? Машинада болчу, бабаша салып коюптур. Ой, сумка. Ошол да жанында жок жүрөт да бул азыр. Жанында болгондо. Жанында жок Ой, жүрөт. совсем жок жүргөндөр жүрүп атпайбы азыр. Барып карачы. Баары станкка киргизилип атат. Аксакал.
Соттун төрагасымын деп өзүн тааныштырган аксакал мыйзам тартиптерди жакшы билбегендей болду. Чындап эле соттун төрагасы болсо кантип кайсы мыйзам менен иштейт деген да суроо пайда болду. Кантсе да унаасы камалып, протокол түзүлүп, өздөрү болсо кону көздөй узатылышты. Ой, мен да мыйзамдан сүйлөп атам. Мыйзамды сүйлөгөн жок. Карап жазбайсың. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп жана ошондой эле экинчи катарга чыгып жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.